alsang 90.000 jandı bul eken hamman жүрүп чоңойсо эрешен тартыйдер болот кара көк жал кабылан кары толук жер болот жүргөн жери чок болот атары болсо ок болот аты манас коюлду аман болсо эр манас тууганды табар эр ошол айдалып келдик алыстан тууганыбыз кыргызды таап берүүчү эр ошол муңумду чечерер ошол мукантпай күччү эр ошол өзү Алтайда туулду билсең кадыр күн келди ойлоп көрсөң Жакып хан бизге жакшылык тиер күн келди өлбөс баатыр атыгат канычы жүрүп кадыгат бет алганды мерт кылып чексиз камкор аталат кара көк жал шер болот келегейи тең болот алты шердин кенжеси кудайдын сыйган пендеси душманга азар салбаган беттешкен тирүү калбаган аты манас бул бала кашкан тирүү болбостой кабагы бийик зары күч капырай карап турган жолборстой чын манастын өзү экен өзү тургай көз экен алла таала кудурет өзү каалап ак берди туулганда кара жер токтоно албай тербелди аты манас арстандай байкасаң калкыма бүгүн шер келди байланып жаткан бактынын багын аччы бул экен кондукта жүргөн адамдын колун чечи бул экен муңканып жүргөн адамдын муңун табар бул экен кайнап жаткан кабырга казат кылган шер экен Алтайдагы калың журт аман манас чоңойсо азат бир кылар шер экен аты манас бул бала кабагы бийик зары күч балбандыгы бир канча батырлыгы бир мынча аты манас артык шер жан жаратып пендеден эзелде чыкпайт мындай эр найза мерип топ бузат муну менен алышкан адам окко чат бирин ушул шер ушул шергенжеси эр ушул аман болуп чоңойсо жолсуз жерге жол салат тийишкенге кол салат сепилдүүсү 84 аман болсо көрөрсүң серпишкен жагы кызылыр жүргөнүнө чаң жетпейт мунун сайышына ал жетпейт беттеп меңдеп келе албайт капырай мунуңду душман жеңе албайт түгөнгөн сайын түтөгөн түттү манас эр ошол өлгөн сайын өрчүгөн өкүм манас шер ошол аман жүрүп чоңойсо калмак менен Кытайды кокуйлатар эр ошол кыраның манас чоңойсо Кытайга сала жаңжалды белгилүү ошол кеп ошол бул дүйнөдө жашаган